Жиырмаға аябай жағып атат да. Açık сөздер айтылып атат, ачуу сөздер айтылып атат. Иншаллах, илайым эле ушинтип калсак экен, анткени чыныгы парламент ушундай болуш керек да. Бирок абайлап сүйлөсөк да, эки жакты карап этият кылып сүйлөсөк, баягы тышкы саясат деген бар. Биз бүгүн канчалык кыйын болсок, эртең ажабыз Кытайга расмий сапар менен барганда ага ошончолук будан да кыйын болот. Анан жөн эле ушул жерде отуруп эле баягы тесттеги авария менен мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамилени авария кылам дегендер бул алсыздык эмес, акылсыздык. Мен биринчи ыңгай суроогун берип алайынчы. Элдин күткөндөрү ушул болуш керек. Жанагы $600 ачкычты көргөзүп коелучу, мен көрүндүгүн берейин. Ап келдиңерби? Не болгон экен, неден жазылган экен? Ортого чыгып эле көргөзүп койчу. Центр суда выйдите, пожалуйста. Мындай кылып көргөзүп кой. Так. Ну, вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит $320. Вот плюс. Рахмат. Отуруңуз, урматтуу директор. Ушул элибиз дагы толук кандуу жооп алдыгы дейм. Эми мындайда мен азыр комиссиянын корутундусун окуп чыктым да. Анан төрагасы бир чыгып сүйлөдү, эки мүчөсү эки чыгып сүйлөдү да. Булардын корутундусу мен башында билгем. Мындай комиссия чынын айтканда корутундусун эч ким окубайт. Анткени карга карган көзүн чокпойт. Эгерде биз чоң бу жерде мамлекеттик афера болгон болсо, мамлекеттик комиссия түзүлүш керек болчу. Ар жерде президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн, оппозициянын, журналисттердин, эл аралык эксперттердин корутундусу менен анда иш чыкса, анда отурду. Эми азыркы корутундуну карагыла. Жөн эле каралуу. Бири-бирин актап атат эртеден бери. Бири-бирин жактап атат, бири-бирин мактап атат. Ушундай да болобу? Тиги Алмазбек Шаршенович атылып атат. Уят эмеспи? Эми тергөөчүлөр турат да. Ошолор аныктайт да. Сот бар да. Анан акырет бар. Адилет акыретте болот, башка жерде болбойт. Анан туруп алып эле берде жобок кылбагыла. Эртең уят болуп калабыз. Эгер жеген болсо, ушул жердегилер жеди ишти. Бирок Кытай тараптын эмне күнөөсү бар берген кишинин? Эртең мамилен бар өлөт да. Ошон үчүн абайлап этият кылып, бул жанагы алсыздык, акылсыздыкка, аша чапкандык, ала барбандыкка барбагыла. Мен ушуну айтып коеюн дедим. Калган сөзүн талкууда айтам. Рахмат.